Рахмат, урматтуу төрага. Мен да азыр коллегама кошулам. Бүгүн күндө Баткен коголаңы боюнча күн тартибине коюшубуз керек. Андан сырткары коргоо министрин, чек ара кызматын, улуттук коопсуздук кызматынан, анан ички иштер министрлигин да чакырсак. Анан экинчи сунушум ушул элден айланса болот. Мына ушундай коголаңдарда, кан төгүүлөрдө ушундай элибизге оор иш болгондо элибиз биригип бир муштумга биригип атат. Жардамдар берилип атат. Ушул гум жардамдар биздин Кыргызстандын бүт райондорунан, областтарынан келип атат. Андан сырткары мына кече күнү Америкадан, Россиянын бүт шаарларынан, бүт дүйнөнүн мигранттары жөнөтүп атат. Азыр мына 100 миңдеген доллар азыр келип бизге түшүп атат. Жакында мына лейлекти калыптандыруу боюнча иштер башталат. Мына ушул жерге элдик көзөмөл кылышыбыз керек. Комиссия түзүп, депутаттык комиссия. Себеби мына ошол Баткендеги, Лейлектеги коррупционерлер, ошол жердеги контрабандисттер, ошол жердеги шалакы чиновниктер ушул элге келген жардамды дагы жок кылып бербейт деп кепилдик жок. Бул боюнча мына Датча сууда көргөнбүз, Ош окуясында көргөнбүз. Элибиздин берген мына кече күнү үйүндөгү балдарынын копилкага топтогон банкаларыны жарып ошол Баткенге жөнөтүп атышат. Ошондуктан бул жерге элдик көзөмөл ачып, мисалы мына Медеткан Шеримкулов, же Мыктыбек Абдылдаев, же мына Абдыган Эркебаев сыяктуу кадырлуу аксакалдарыбызды башына коюп, мына ушул нерсени жакшы калыбына келтирүү иштерин жүргүзүүгө элдик көзөмөлдү ачууну, комиссия түзүүнү сунуштайт элем. Рахмат, урматтуу төрага рахмат. Алмаз Акынжанович, эгер биринчилер президент менен кеткен болсо, министрлер анда орун басарлар деле болот. Себеби бул жерде бир эле Баткен элинин абийири төгүлгөн жок, бүткүл Кыргызстандын аброю төгүлүп атат. Биздин балдарды аткылап, элибиздин эгемендүүлүгүнө кол салып кетип атат. Ошол учурда аким эмне кылып аткан? Губернатор, ошол жердеги УУДун башчысы, же ошол жерде улуттук коопсуздук кызматы эмне кылып аткан? Бул боюнча биз билишибиз керек экен, жабык эшик артында болсо дагы. Ошон үчүн чакырып бериңиздер, биз сурайлы. Анан мындан ары эмне кылабыз? Ал жака эмнелерди, пландарды дагы сүйлөшүп алайлы. Себеби бул бир эле эки мамлекеттин эмес, бул жерде дүйнөнүн жарымын басып алган авторитеттүү мамлекеттердин да кызыкчылыктары жатат. Муну биз ачык айтышыбыз керек. Бул жерде Орто Азияга от тутанып кетүүнүн алды алынып калды десек да болот да. Бул жерде Борбор Азиянын президенттеринин дагы акылмандуулугун эске алып койсок болот. Бирок ошол эле учурда биз барып көргөндө мына төрага менен депутаттык топ жергиликтүү эл айтып атат. Биз өзүбүз алып чыгып кеткенге чейин келип кабар алып коюшкан жок деп. Ал жерде шалакы жетекчилер абдан көп экен. Кебирлерини ошол жердеги УУДун башынан биринчи вице-премьерге чейин алып чыктыңыздар.